жаш образы өзүн кандай алып жүрөт, тамактануусу кандай, эндокринологдор менен дагы да иштешебиз. Көп эле айымдарыбыз ошол менопауза учурунда сыртка чыга албай калат. Туура тамактануу, сейилдөөгө көп чыгуу абалын жакшыртпаса, ошондо гана биз гормональный заместительная терапия деп айтабыз. Менопаузанын симптомдору деле бул кан басымдын жогорулашын берет. Эркектерге окшоп күрсүлдөп, бийик катуу чыгып калды деп. Жалпы абалыңызга жакшы карасаңыз, инфекциялар болбосо, воспалительный процесстер болбосо, энелик бездерден гормоналдык отклонениялар болбосо, анда ошол менопаузанын белгилери деле жеңил өтөт деп. Саламатсызбы, урматтуу достор. Сиздер Главное ден соолук каналына кирдиңиз. Башкага өтүп кетпеңиз, өчүрбөңүз. Анткени бул жерден сиз өзүңүз үчүн, өзүңүздүн жакындарыңыз үчүн ден соолук боюнча жакшы маалымат аласыз. Бекер маалымат аласыз. Бул каналды алып баруучу менин атым Жипар Керималиева, кесибим менен врачмын, Авиценна клиникасынын негиздөөчүсүмүн жана ушул эле Главное ден соолук каналын негиздөөчүсүмүн. Менден сурашат, эмнеге ушул каналды уюштурдуңуз депчи. Мен медицинада иштегениме көп жыл болду, 40 жыл болду. Ушул 40 жылдын ичинде дайыма көрөм, өзгөчө биздин туугандар өтө оорусун кечиктирип, баса албай калганда кыйналып келишет. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуң? Бунун себеби биринчи иретте ушу сабатсыздыкта. Ден соолугу жөнүндө маалыматы аз, же болбосо деги эле жок, ушул оорулар жөнүндө билбейт. Ошон үчүн биздин каналды ушул маалымат берели, чындыгы врачтарды чакыралы, ушул ар бир оорунун адисин чакырып, ушул жерден маалымат берели деп уюштурдум деп жооп берет элем. Достор, бүгүнкү дагы биздин өзгөчө темабыз кыздар үчүн, айымдар үчүн. Мырзалар дагы билип алса, ашыкча окуу баш жарбайт дейт, ашыкча билим баш жарбайт дейт. Ошол сыяктуу бүгүнкү коногубуз Эльнура Таштемирова, врач-гинеколог. Саламатсызбы, Эльнура айым? Саламатсызбы, Жипар эже? Биздин каналга кош келдиңиз. Сиз ушу дайыма сизге ушундай суктанам. Көз тийбесин, жаман сөз тийбесин сизге. Мына өзүңүз жаш болуп 4 баланын энесисиз да? Мына бүгүн дагы жумушун баары чуркап, жумушун жасап, үй бүлөдө жумушун жасап, мен так айтам, ушу кыргыздын кыздары ушундай кыйын депчи. Мына балаңыз канчага чыкты? Мына эмчектеги балаңыз? Азыр 6 ай. 6 айда, 6 айда мынакей башка комнатага коюп, өзү болсо мынандай сиздерге маалымат айтып берейин деп келди. Ошон үчүн угуңуздар. Эльвира айым, дагы бир жолу өзүңүз кыскача өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эмнеге ушунчалык медицинаны жакшы көрөсүз, ошол жөнүндө? Рахмат, Жипар эже. Ар дайым чакырасыздар. Сиздерден чоң ыраазычылык. Көбүнчө биз эми элге кызмат кылууга, медицина боюнча жакшы пайдалуу маалыматтарды берүүгө аракет жасайбыз. Балалуу болсок деле, үй бүлөлүү болсок деле, жумушка дагы, үй бүлөгө дагы жетишкенге ар дайым эми кыргыздын аялдары ушундай тырышчак экенбиз. Жок, сиз өзгөчөсүз. Анткени сиз мынакей социалдык баракчада дагы ушундай дайыма информация берип турасыз, азаматсыз. Рахмат. Эми мен кичинекейимден эле бул медицинага кызыкчумун. Мектепте окуп жүргөндө эле 9-классымдан уже так аныктаганмын, мен келечекте дарыгер болом деп. Жана окууну бүтүп, ошол жакшы дарыгер болгонго умтулуп, азырга чейин окуп, билим алып, көптөгөн багыттарда жүргөнгө аракет жасап атам. Ооба, медицинада эми бир эле институтту бүтүрүп коюп болду эмес да. Өмүр бою окуш керек, жаңылыктарды билиш керек. Бүгүн сиз менен ушу менопауза жөнүндө айтып бер деп сүйлөштүк элеке. Маалымат берели депчи. Менопауза деген эмне, кайсыл убакта пайда болот аялдарда, анан кийин
жаш курагына карайбы, ошол жөнүндө жалпы маалымат айтып берсеңиз. ооба. Менопауза боюнча бул эми көп эле айымдарыбыз белгилерин кантип башталат, булар боюнча маалыматтары жок. Көбүнчө айымдар гормоналдык өзгөрүү болуп атат, нарушение болуп атат деп гана көп кайрылып калышат да. Негизи менопауза бул ошол аялдын репродуктивдүү жашын аякташын белгилеген аялдын жашоосундагы циклдын бир этабы болуп эсептелинет. Менопаузада менопауза келсе, аял башка кош бойлуу боло албайт. Менопаузанын орто жашы бул 45 жаштан 55 жашка чейинки аралыкта пайда болот. Орто эсепте 50 жаштан айымдарыбыз менопаузага учурайт. Бирок менопаузадан алдын бизде перименопауза деген мезгил бар. Жана ошол перименопауза мезгилинде көптөгөн белгилер, симптомдору башталат да. Бул эң биринчи берилген симптомдон баштап ошол акыркы этек-кирдин бүтүшүнөн 12 ай созулат. 12 ай этек-кир келбесе, этек-кир токтосо, андан арты уже менопаузага өтөт. Эң эле айымдарыбыз биринчи ошол менопаузаны байкаган учурлар бул менструалдык циклдын өзгөрүшүнөн сезип калышат. Өтө кыска убакта келип калган учурлар болуп калат, же болбосо этек-кир келбей калган учурлар. Көп убакытка келбей калат. Цикл өзгөрө баштайт. Аздан келе баштайт, месячный деп айтабыз. Көптөн келе баштайт, Көптөн келе баштайт. Өзгөрүү. Ооба, өзгөрүү болуп баштайт. Ошол учурда алар ошол перименопаузада экенин деле билбей, ошол гормоналдык өзгөрүү болуп атат, менде нарушение болуп атат деген ойдо келип калышат. Кээ бирки айымдарыбызда прилив жар деп айтабыз, жана потливость дейбиз. Айымдар ысып кетет. Капыстан эле катуу ысып, же болбосо катуу тердеп, ошондой сезимдерди байкашат. Бул ысып кетүү ошол бетте, моюнда, көкүрөктүн айланасында капыстан пайда болот жана бир нече убакытка чейин созулушу мүмкүн. Күнүнө 1-2 эпизоддон болуп турушу мүмкүн. Кыска мүнөттөн жарым саатка чейин созулат. Ошол эле учурда заран жакшы кармай албай калуу сезимдери дагы бул климакстын же болбосо менопаузанын симптомдоруна кириши мүмкүн. Кынапта кургактык, алсыроо, уйкусуздук, тынчсыздануу, шалдыроо, ошонун баардыгы менопаузанын белгилери болуп эсептелинет. Бул эми нормага киреби же кандай, бирөөндө болуп, бирөөндө болбойбу? Ооба. Менопауза негизи менопаузага бүт эле айымдарыбыз чалдыгат. Мындан качып кутула албайбыз. Бул анткени физиология. Биздин организмибиз ошондой түзүлгөн. Ошол себептен менопауза бирок эрте жашта дагы, кеч дагы башталышы мүмкүн. Негизи айтабыз да, менопауза эмнеден пайда болот, эмне үчүн менопауза келет деп. Организмибизде бизде энелик бездерибиз бар. Ошол энелик безибизде атайын фолликулдар, жумурткалар деп айтабыз. Ошол жумурткалардын иштөө деңгээли, функциясы деп азайса, ылдыйласа жана канда өзүбүздүн женский гормондорубуз, эстрогендин деңгээли төмөндөгөн учурда бизде менопауза келип чыгат. Анткени биз аялдарга төрөлгөн бойго бүткөнүбүздөн баштап эле энелик безге ошол фолликулдардын определенный бир саны берилет. Ал ошол фолликулдардын саны бизде этек-кир келген сайын, ошол менструалдык цикл бүткөн сайын азая баштайт. Барып ошол фолликулярный резерв бүтөт. Ошонун негизинде биз менопаузага чалдыгабыз. Ушул абалда айымдар өзүн кандай сезет? Мына сиз азыр айтып кеттиңиз, ысыйт, бир убакта тердейт депчи. Ушул симптомдор азыраак болуш үчүн кандай өзүн алып барыш керек? Кандай кеңеш бере алат элеңиз? Негизи симптомдор ар бир айымда ар кандай болушу мүмкүн. Бул айтып атпайбызбы, эрте да келет жана кеч да келет депчи. Эрте келген менопаузага көптөгөн факторлор Таасир этиши мүмкүн. Анткени бул ошол энелик бездин өзүнүн көйгөйлөрү, воспалительный процесстери, же болбосо энелик безге
кандайдыр бир хирургиялык операциялар болсо, энелик бездер алып таштанган болсо, киста пайда болуп, кээде резекция болгон учурлар болот, кээде энелик бездин баарын алып салган учурлар болот. Ошол учурда гормональный фон дагы өзгөрөт. Айтып атпайбызбы, менопауза ошол фолликулярный резервдин азаюусунан келип чыгат депчи. Ошол себептен эрте менопаузага 30 жаштан 40 жашка чейинки аралыкта деле аял менопаузага келип калышы мүмкүн. Кеч менопауза деле бир канча көйгөйлөрдү алып келиши мүмкүн. Ошол абалынан симптомдорунан бир аз оорураак өтүшү мүмкүн. Бирок кандай болгон учурда деле айым ар дайым текшерүүдөн өтүп, жылына жок дегенде 1-2 жолу текшерүүдөн өтүп, өзүнүн абалы боюнча аныктап турганы жакшы. Алдын алуу боюнча деп сурап атасыз. Алдын алуу боюнча дагы сөзсүз түрдө диагностика жакшы жардам берет. Анткени сезгөнүү процесстер жок болсо, жалпы абалы жакшы болсо, гормональный фон нормалдуу болсо, ошол учурда аял менопаузаны ошол симптомдорун жакшыраак баштан өткөзөт, жеңилирээк өткөрө алат. Андан сырткары жашоо образы өзүн кандай алып жүрөт, тамактануусу кандай, күнүмкү режимдери кандай, түнкү режими кандай, көп стрессте жүрөбү, булардын баардыгы менопаузанын өтүүсүнө түрткү бериши мүмкүн. Таасир этет экен, Демек, ошол жашоо образы, сиз айтып кеткендей, башка оорулар бар тең таасир этет. Генетикалык фактор, Генетикалык факторлор, даже наследственный факторлор тоже влиять этет. Апасында эрте климакс болсо, же болбосо менопаузанын белгилери жогорураак болгон болсо, ал дагы таасирин бере алат. Кайсыл анализдерди же болбосо кандай обследование өтүш керек? Бир эле лабораторияда эмес, башка дагы обследование өтүш керек ушул шартта. Менопаузаны негизи алдын ала билиш үчүн биз ар дайым гинекологдун осмотрунан өткөзөбүз. Креслодон карайбыз, анализдерин, мазокторун карайбыз. Ошол эле учурда гормоналдык анализдерди берген жакшы. Кошумча калкан безинин гормондору. Бул эндокринологдор менен дагы да иштешебиз. Ошол эле учурда биз менопауза бир гана ошол жалпы абалыбызга эле эмес, психоэмоционалдык өзүбүздүн абалыбызга, социалдык абалыбызга бүт эле жактан таасирин бериши мүмкүн. Ошол себептен болушунча кененирээк текшерүүдөн өтүп, терапевттен, кардиологдон, эндокринологдон дагы консультациядан өтүп, дарылоодо жүргөнү жакшы болот. Мен врач катары көп сурашат да, ушул менструальный паузаны болтурбаш үчүн кандай кылыш керек? Кээ бирлер болсо, ой, сонун жакшы болду, бүттү, эме салам дейт. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Көп эле айымдарыбыз приемго келгенде айтып калышат, мен уже менопауза, климакска келип калдым, этек кирип 6 айдан бери келе элек депчи. Анан текшерүүдөн өткөзсөк, бирок жатындын функциясы, энелик бездин функциясы жакшы, дагы да келе тургандай эмени берет, сезимди абалды берет. Айтабыз, жат болбоңуз, дагы эле этек кириңиз, келет десек, айымдарыбыз, ай, мен токтоду деп ойлодум эле, келбей деле койсо мейли деп калышат да. Бирок айтабыз, эми орто жаш 50 жаш деп. Айымдарыбыз 55 жашка чейин деле менструалдык циклын регулярдуу, эч кандай көйгөйсүз көргөн айымдарыбыз дагы бар. Кайсыл жашта келсе деле ошол симптомдор азыраак, өзүнүн абалын кыйнабай, жакшы аял өзүн подготовка кылып даярданган учурда келгени жакшы. Бирок тилекке каршы көп эле айымдарыбызда азыр 38 жаш, 35 жаштан менопауза башталган учурлар бар. Бул деле эми балким этеккирдин эрте келишинен, ошол 10-11 жашта келген учурлар болот. Ошол эрте келишинен, ошол энелик бездердин функциясынын төмөндөшүнөн, ошол эстрогендин ылдыйлашынан себеп болушу мүмкүн. Бирок андан сырткары деле бизде ожирение толуп кетти. Ашыкча салмак. Көп эле кыздарыбыз диета кармайт. Ашыкча диета кармаган учурларда голодание деп айтабыз. Алар дагы таасирин берип калышы мүмкүн. Ошол жашоо факторлорунан дагы көз каранды болуп калышы мүмкүн. Эч нерсе орду жок кетпейт да, Мисалы,
туруп эле тамак ичпей арыктайм деген алда болбойт. Же болбосо аябай толуп кеткенде дагы ал өзүнүн ооба. таасирин берет. Ашыкча салмак көбүнчө бизде кан айланууну, ошол органдардын функциясын бузат. Ошол себептен дагы көбүнчө көйгөйлөрдү алып келет. Дагы суроолорубуз көп экен. Бирок бизде көп ушул аныктама бар да, климактерический период, климакс. Мен климакска кирип калыптырмын, мен климакс болуп атам дейт. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, негизи ошол менопауза дейбиз, анан климакс деп айтабыз да. Климакс менен менопауза экөө бирбей деп дагы айтып калышат. Айтып атпаймынбы, биз менопаузага чейин перименопауза мезгилин өткөзөбүз депчи. Перименопауза учурунда биз ошол айтып өткөн белгилерге, симптомдорго дуушар болобуз. 12 ай өттү, уже менопауза, этек кирүүбүз токтоду. Уже биз кош бойлуу боло албайбыз, биздин репродуктивдүү жашыбыз токтоду деген маанини берет. Климакс ошол гормоналдык өзгөрүүлөрүбүзгө көнүү. Менопаузадан уже климакска өтүп барабыз да. Ошол гормоналдык өзүбүздүн өзгөрүүлөрүбүзгө, анткени менопауза менен биздин жашообуз токтоп калбайт да. Жатыныбыз калат, энелик бездерибиз калат, бирок убакыт өткөн сайын гормонду азыраак бөлүп берип баштайт. Органдар өзүнүн салмагын, өзүнүн размерин кичирейте баштайт. Ал учурда да кичине денебизде өзгөрүүлөр болот. Жана ошол өзгөрүүлөргө, ошол гормоналдык фонубузга биздин денебиздин, организмибиздин көнүүсүн биз климакс деп айтабыз. Кээ бир айымдар баягы убактысы жок, турмуш шарты, деги эле тагдыры менен 40 жаштан кийин балалуу болом деп аракет кылышат. Демек, ошо баарын убагында жашаш керек. Ооба. Көп эжелер келет, 42 жашта айымдар келет, 40 жашта айымдар келет. Пландашым керек, мен дагы да төрөшүм керек. Эми кызым бар, уулум жок деген, же уулум бар, кызым жок деген айымдарыбыз келет. Бирок анда деле биз гормоналдык фонду карайбыз. УЗИден ошол энелик бездин жатын абалдарын карайбыз. АМГ гормонун карайбыз, анткени фолликулярный резервди тоже карашыбыз керек. Ал АМГ гормону ошол энелик бездерге жооп берет. Если баары жакшы болсо, аракет жасап көрсө болот. Бирок ошол перименопауза учурунда этек кирим уже келбей калды, нарушение болуп атам, же болбосо мен уже климакска келип калдым, менопаузага келип калдым, этек кирим келбей эле кош бойлуу мен уже болбоймун деген айымдар дагы болуп калат. Этек кирим токтоду, мен менопаузадамын деген сезимдер менен жүрө берет, бирок текшерүүгө келгенде ал жерде кош бойлуулук 3 айда, 4 айда 45 жашында төрөгөндөр бар эмеспи? Ооба, 45 жашында, 47 жашында төрөгөн айымдарыбыз бар. Практикамда дагы андай айымдар келген. Бирөө жазыптыр, ушул кезде дейт, мен жумушта отурсам дейт, бир жыйында отурганда аябай кызарып кетем, аябай тердеп кетем. Ушуну кандай кылсам, кандай витаминдерди ичсем деп суроо бериптир. Бул эми жалпы жооп бере аласыз го, ушул боюнча? Биз жана айтып атпайбызбы, социалдык абалыбызга, психоэмоционалдык абалыбызга бүт баарына таасир этет депчи. Көп эле айымдарыбыз ошол менопауза учурунда сыртка чыга албай калат. Жумушунан иштей албай калат. Анын дагы эң биринчи симптомдору, белгилери бул ошол прилив жар. Өтө ысып кетет, тердеп кетет экен. Бат эле отурган жеринен эле, капыстан эле ысып кетүү. Же болбосо өтө ашыкча тердеп кетүү. Тердөө менен эле, ысып кетүү менен эле коштолбойт. Сиз айткандай бүт эле денеси кызарып чыгат. Ошол учурда жүрөктүн катуу согуусу байкалат. Шалдыроо, жана дрожь деп айтабыз го. Ошол нерселер менен коштолгон учурлар болот. Анын негизинде айымдарыбыз өзүн жоготот. Ошол себептен жумушунан калган учурлар болот. Сыртка көп чыга албай калган учурлар болот. Бул белгилерди алдын алса болот. Биз көбүнчө айтабыз витаминотерапия деп дагы назначение беребиз. ГЗТ терапия дегенчи, мисалы ошол эле. Ооба, витаминотерапия, жаш образын жакшыртуу, туура тамактануу, сейилдөөгө көп чыгуу. Андан сырткары, эгер ушул нерселердин баардыгы таасир этпесе, абалын жакшыртпаса, ошондо гана биз гормональный заместительная терапия деп айтабыз. Ошол учурларда гормондор берилет. Бирок бүт эле айымдарга бериле бербейт.
анткени гормон болгондуктан көкүрөк бези текшерилет, калкан бези текшерилет. Ошол гормондорго айым муктажбы, алардын баарын карап эске алып отуруп, биз ошол гормональный терапияны бере алабыз жана абалы жакшырат. Бирок ошол гормон терапиясын баштаганга чейинки биз берилген сунуштар, витаминдер, тамактануулар, жашоо образын жакшыртуу, активдүүлүктү күчөтүү, андан сырткары деле гормон болбосо деле башка дары дармектерибиз бар. Аларды бергенде дагы бул сезимдер, симптомдорубуз басаңдайт. Эгер басаңдабасак, анда биз гормоналдуу препараттарды бере алабыз. Сизге чейин биз кардиолог профессор Жумалиеваны чакырдык элек. Ал ошо айтып берди эле, ушул предклимактерийский период же болбосо пременопауза деп айтылат экен, ушул кезде аялдар өтө ден соолугу назик болот. Ошол кезде көбүрөөк жана жүрөк кан тамыр ооруларына кездешет деп. Ошон үчүн мисалы эркектер жаш кезинде көбүрөөк ооруйт экен, ал эми аялдар ушу 45-50 жаштан кийин көбүрөөк ооруйт экен. Жана сиз айтып кеткендей, алдын алуу иш-чараларын жасаш керек, кыймыл, тамак ашты ченеп жеп, диета отуруп. Негизи айтабыз да, сиз айткандай эле туура. Эркектерибиз ошол сердечно-сосудистый заболеванияларга батыраак, эртерээк чалдыгышат. Ал эми айымдарыбыз ошол менопауза учурларында, ошол 45 жаштан 55 жашка чейинки аралыктарда көп дуушар болот. Анткени ошол менопаузанын симптомдору деле бул кан басымдын жогорулашын берет. Ошол эле учурда айтып атпайбызбы, эстроген деңгээли ылдыйлайт депчи, ошол учурда жүрөк кан тамыр системасына дагы таасирин тийгизет. Ошол эле учурда сөөктөрүбүзгө остеопороздарды көп берет. Аялдарда ошол травмалар болсо, сынып кетүү, ушундай белгилерди, ушундай көйгөйлөрдү көп жаратышы мүмкүн. Ошол себептен алдын алып, менопауза учурунда биз көбүнчө айтабыз, кальций ичкенге туура келет, магний ичкенге туура келет, витамин D ар дайым сунуштап турабыз, железа сунуштап турабыз. Булардын баардыгы ошол жүрөк кан тамыр системасынын жакшы иштөөсүнө, опорно-двигательный аппараты сөөктөрүбүздүн жакшы калыптануусуна, кальцийдин ар дайым камсыздануусуна жардам берет. Түркү берет. Жакшы, азыр лабораторияларда, бардык лабораторияларда мүмкүнчүлүк бар, кальцийди да текшергенге же башка минералдарды текшергенге, ашыкча кабыл албаш үчүн. Дагы бир суроо, бул дагы биздин көрүүчүлөрдүн суроо. Мындай дейт: мен 50 жаштамын дейт, 50 жашка аз калды дейт, 49дамын дейт. Негедир мен мурутум өсүп баштады дейт. Дагы үнүм башкача боло баштады дейт. Ошо боюнча айтып бересизби? Бул деле ошол биздин репродуктивдүү жашыбыздын аякташынан кабар берип атпайбы? Эстроген гормонубуз ылдыйлаганда башка гормондорубуз жогорулашы мүмкүн. Тестостерон эркектерге тиешелүү гормондордун жогорулашынан акырындык менен мурут чыга баштайт. Көп эле айымдарыбыз ошол көйгөй менен бизге да кабыл алыбызга келет. Ийгиме чыгып калды, же болбосо мурутум пайда боло баштады, алдым жок болчумун. Ошол эле учурда үнүмдүн өзгөрүүсү, үнүм ичке эле болчу, назик эле болчу, бирок азыр эркектерге окшоп гүрсүлдөп, бийик катуу чыгып калды деген көйгөйлөр менен келишет. Жана ошол учурда текшерүүдөн өткөзүп, если гормон керек болсо, ошол гормон терапияларды берип, аларды жоюуга аракет жасайбыз. Эгерде жашыңыздар ошол 40 жаштан өйдө болсо, менопаузанын белгилерин аныктаган болсоңуздар, көп эле айымдарыбыз текшерүүгө барбай убактын өткөзгөн учурлар болот да. Бул менопаузанын симптомдоруна чыдап отура берген болбойт. Чындыгында эле башымдан өткөзө элекмин, бирок ошол белгилер менен келген айымдарды көрүп жардам бергим келет да. Кудай сактасын, меники андай болгон жок. Меники кантип бүттү, баштап бүттү, эмне болду, деле кыйналган жокмун. Мен ойлойм, буга мен баягы спорт менен ар дайым алектенгеним, туура тамактанганым ошого өбөлгө болду деп ойлойм. Өтө ошол
биз дагы айтабыз да, эгер жашоо образыңыз жакшы болсо, Мм. спорт менен машыксаңыз, тамактанууңуз жакшы Мм. болсо, магний ичип турсаңыз, кальций күнүмдүк дозасын ичип турсаңыз, витамин D ичип турсаңыз, железо ичип турсаңыз, ошол эле учурда жалпы абалыңызга жакшы карасаңыз, инфекциялар болбосо, воспалительный процесстер болбосо, энелик бездерден гормоналдык отклонениялар болбосо, анда ошол менопаузанын белгилери деле жеңил өтөт деп. Бара бара аялды ошол нерсеге биз даярдап барабыз да. А бирок мен менопауза болуп атам, менде ушундай сезимдер болуп атат деп эле ошол нерсени оор кабыл алып отуруп калган дагы болбойт. Менопауза өтөт. 3 жыл аралыгында, 5 жыл аралыгында, кээ бир айымдарыбыз ошол 12 ай аралыгында эле байкашы мүмкүн. Андан кийинки абалы жакшы, нормалдуу өтүшү мүмкүн. Ошол себептен өзүңүздөргө оор кабыл албай, бүт нерсени жеңил кабыл алып, андан чыгып кетүү жолун караш Ооба, керек. ооруну алдын алуу деги эле башка эле. Бул эми норма дечи, физиология сиз айткандай, бирок өтө оор өткөндү алдын алуу үчүн жанагындай тамакты туура тамактанып, бир кыймылдап туруш керек. Кээ бир аялдар айтышат, ой мен эртеден кечке жаным тынбайт, идиш жууйм, буну кылам дейт. Бул жетиштүү эмес экен. Ооба. Көрсө баягы кардиологдор айткандай, пульсуң 130га чейин жеткенде дейт, машыгуу, басыш керек, тердеп басыш керек. Көбү айтышы мүмкүн мага, ой сенин мүмкүнчүлүгүң бар да, аны жасай аласың да депчи. А мен айткым келет, бунун баары бекер. Тоонун жанында турабыз, жарым саатта ушул бир дөңгө чыгып, ары бери түшүп, басып келсе, туура тамактануу деген эмне? Өзүбүздүн эле кыргыздын тамактарын жесе эле ошол туура тамактануу болот. Ооба. Бизде айымдарыбыз эми туура тамактануу деп өтө катуу диеталарга Ооба, отуруп алат. жанагындай башка жактан келген тамактарды айтышат. Ооба. Ансыз эле өзүбүздүн эле тамактарды. Өзүбүздүн эле тамактануубуз өзүнүн убагында, бат-баттан, аз-аздан, переедание болбой тамактануу бул пайдалуу. Анан биз айтабыз раздельное питание деп. Тамак өзүнчө, суюктук өзүнчө. Убагында уктап, Ооба, убагында уктап, убагында күнүмдүк деле режимдерибизди туура сактаганды адат кылышыбыз керек. Сизге чоң рахмат, Илнур айым. Мынакей жөнөкөй эле бир эрежелерди сактасак, турмушта жөнөкөй болот экен, Адам өзүнө өзү ойлоп таап алат да. Кыйынчылыктардын баарын ойлоп таап алат. Ар бир кыйынчылыктын, ар бир көйгөйдүн жакшы дагы, жаман дагы тарабы бар да. Ооба. Ошол себептен биз жакшы жагына кандай нерсе келсе деле ошону жакшы кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. Ачууланбай, пейлиңди кенен коюп, кээ бирлер эмне кылам дейт, мен бирөөгө эчтеке бербесем дейт. Ой, жакшылык оюңду эле берип койсоң, ошол бергениң болот депчи. Сизге чоң рахмат. Келип бергениңизге рахмат. Рахмат. Дагы келип турасыз, Буюрса. Рахмат сизге.